Союз малында аталган айылга тартылган аба чубалгылар менен электр устундар чоң жолдун жээгин бойлой жайгашкан. Маселе анда деле эмес. Айрым үйлөрдүн ортосун бөлүп өтүп, аба чубалгылар турак жайды аралап тартылып калган. Бул көрүнүш бир чети мындагы жашоочуларды кооптондурду. Өткөн жылы Көк Арт электр ишканасы түздөгү жылдын планына киргизип, аткаруу жумуштарын колго алган. Жумуштун ыргагын тездетүү үчүн 2 техника тартылган. Алгач электр мамычаларды орнотуу үчүн жердин тереңдигин 2,5 метрге чейин казып даярдашкан. Андан соң бетондон жасалган устундарды орнотуу үчүн кран тартылып, даярдалган жерге жеткирилип жатты. Сапаттуу бүткөрүүнү максатталган тиешелүү адистер ар бир ишке кылдат көз салып, белгиленген норма менен иштин аткарышы көзөмөлдө турду. Кошумча тетиктер келгенден кийин аба чубалгылар тартылып баштайт. Бул экинчи катардагы көчөлөргө убагында линия тартылбай калган да. Ошол ар бир үйлөрдүн үстүнөн өз алдынча тартып, ар түрлүү кылып зымдары чанжырап ар түрлүү болгон үчүн бул ушу көйгөйдү чечиш көп жылдан берки биздин проблемабыз болчу. Мына азыркы убакта айыл өкмөт кичине көмөк кылып атат. Элдер өздөрүнүн жамааттар өздөрү жардам берип, биз ушу линияны курганга аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күндө бул жерде азыр 700 метр линия курабыз мөлчтери. Ушул бир айылыбыздын бир чекесиндеги көйгөйүн кичине болсо да чечип алганга аракет кылып атабыз ушундай. Бул ишке колго алыш кылгандардын катарын жергиликтүү бийлик менен айыл жашоочулары дагы түзөт. Алар айрым бир тетиктерди алып, жардам кылууда четте калышкан жок. Көп жылдан бери чечилбей келген ушу биздин көчөнүн линиясын РЭСтин жардамы менен, элдин жардамы менен курулуп атат. Эл зымын конструкциясын жасап берди. Калган ушу жумуш иштерин РЭС кылып берип атат. Азыр столбалар коюлса, токтун күчү көбөйөт. Ошентип Беш Бала айылындагы Турусбекова көчөсүнүн көп жылдык көйгөйлүү маселеси артта калды. Эскерте кетсек, кийинки жумалардан баштап электр мамычалары эмес саты 3 малай Кашка Терек жоон күнгөй айылдарына дагы орнотулат. Талгат Бакиев, Алмазбек Рапшанбек уулу, Чолпон ТВ.